Асманга көтөрүлгөн учкучу жок чакан учак атайын дары себүүгө ылайыкташкан. Ал өзүндөгү кубаттагычтардын жардамында 15 мүнөт асманда учуп жүрө алат. Бул кыска убакыт аралыгында аппарат 10 гектар аянтка чейин дары чачат. Бунун астындагы бачокко 10 литр дары куюлат. Ана мынау пульт аркылуу бул көтөрүлөт ордунан. Ордунан көтөрүлөт дагы жерден 10 метр, же болбосо 15 метр каалагандай көтөрсө болот. Бул жерлерден дары чачат, мына жерлерденчи. Бул жерден дары чачат. Мына 4 жерде дары чачат. И бул экөө ушул дронду башкаруучу. Мындай аппараттан дагы 3 бар. Алардын ар бирин 495 000 сомдон сатып алышкан. Токойду дарылоочулардын белгилөөсүндө аталган жабдыктын жоктугунан буга чейин Токойдун адам бара албаган жайларына дары себилбей калчу. Эми токойчулар бул жабдыктарга өтө чоң үмүт артып турушат. Мынага дрон менен дарылегенде бул жерде жобадан бара албаган жерлерге дары чачсаң болот экен, өтө тыгын жерлерге, өтө тигин жерлерге дрон менен дарылап бул эффект чоң болот экен. Мына өзүбүз менен бүгүн лесингтер бар токойчулар көрдү. Ушундай дрондордон бизге көп алып бергенде аябай пайдасы чоң болгудай. Малак куртуна ошондо биз жеңет элек. Адистер учкучу жок учуучу аппарат зыянкечтерди жок кылууга жардам берет деп ишенишет. Бирок ал менен быйыл болгону 1000 гектар аянтка гана дары себилет. Ал эми Жалал Абад облусунда 475 000 гектар токой аянты бар экенин эске алганда, дээрлик 100% токойдогу зыянкечтерге дагы деле мурдагы ыкмада күрөш жүргүзүлөт. Мына былтырдан бери малак курттардын жумурткасын терүү боюнча көп жумуштар аткарылып атат, механикский жол менен. Ошол жактар бизге чоң эффект берип атат. Андан сырткары биз жанакы биологик жактан да дарылап атабыз. Анастасус деген немелерди чыгарып биологический коюп атабыз токойлорго. Анастасус диспарус деген колосома дегендерди чыгарып өзүбүздүн лабораториядан коюп атабыз. Ушулар токойго көп жардам берип атат. Өткөн жылы Жалал Абадта бир топ мисте токойлорун малак курт басып зыян алып келген эле. Эске салсак, Кыргызстанда учактардын жардамында абадан дарылоо 1996 жылы токтогон. Ага учактардын эскирип жарактан чыгышы жана жаңысынын алынбаганы себеп болгон. Олбек Учкунбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.